إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق الطريق жол ақысы. Бүгін көте тұрған темамыз жолдың ақысы. Жолдың ақысын негізі башында қысқаша айтып кетелі дағы, анан ошонун дәлелдерин аяттан, хадистен улантып кетмекчибиз. Жолдун 4 ақысын берген адам жолдо белде басып жүрө берсе болот экен. Биринчиси оттул басар, көздү сактай билүү. 4 нерсе. Ошон 4 нерсенин биринчиси эмне экен? Көздү сактай билүү. Экинчиси каффул әдә. Адамдарга зыян бере турган нерселерди алып салуу. Мисалы тикенек болуп калышы мүмкүн, таш болуп калышы мүмкүн. Ошону текеберленбей алып койгонго дитиңиз, ыкыласыңыз, адеп акылаңыз жооп береби, жооп бербейби? Кээ бир бар бөтөлкөлөрдү утуп коюп кетиши мүмкүн. Ошону сиз алып туруп не кылып коесуз? Секин атайын таштай турган атайын урунага таштап коесуз. Ушул сыяктуу. Үчүнчүсү ратту салам. Саламга алик алуу. Салам берүү дептир. Саламга алик алуу. Жолдо туруп эле жолдон өтүп бараткан баарына ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум дей берсеңиз, бул да кызык да экен да. Ошондуктан сиз жолдо жүргөн болсоңуз, жолдо басып бараткан киши токтоп турган адамга салам айтат да өзү. Ассаламу алейкум десе, сиз мынтип мени тааныйсыңбы деген мынтип карабаш керек экен. Кээде ушундай адаттар бар, бирок алар жоюлуп калды жакшы. Байкаштыңыздар беле? Кээде айылдарда ассаламу алейкум десең, мынтип тиктейт, мени тааныйбы, каерден көрдүм эле деген. Кандай анан жакшыбы деп коюп болду ушун. Ва алейкум ассалам деп токтоосуз не кылышыбыз керек? Жооп беришибиз керек. Ушундай. Үчүнчүсү, эми төртүнчүсү ал-амру бил ма'руф ва нахю анил мункар. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Демек, şu 4 нерсени аткара билсек, аткарганга көзүбүз жетсе, жол болсо аткарсак, анан кийин жолдо белде нары бери басып жүрсөк болот экен. Дагы кайталайбыз. Биринчиси көздү сактай билүү, экинчиси адамдарга зыян жеткире турган нерселерди алып салуу, үчүнчүсү саламга алик алуу. Саламга жооп берүү, же саламды кайтаруу деп кээде айтып калабыз, баягы сөзмө-сөз которгондо. Эч качан бир тилден эки тилге сөзмө-сөз которулбайт. Туура эмес. Баягы кандай колдонулат эл, ошол терминде которуш керек экен да. Бизде эмне деп коет? Саламга алик алуу деп коет. Алик алуу дейт. Саламга жооп берүү дебейт да. Чакырганга жооп берүү деш керек. Ал эми саламга алик алуу деп айтабыз. Ассаламу алейкум, саламга алик алып койбойсуңбу дейт го. Салам айтсам, саламга да алик алганга жарабайсыңар деп коет. Ошон үчүн саламга алик алуу. Төртүнчүсү эмне экен? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мына ушул 4 нерсени аткарсак, Кудай буйруса болот экен. Бул бир. Экинчиден, Алла Таала Куранда мындай дейт. Ушул боюнча далил. Ал-Имран сүрөсүнүн 104-аят. Имран алейхиссаламдын неси үй бүлөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Араңарда бир топ болсун. Ар бириңер деген жок. Анткени кээ бир адамдар бар, сүйлөп жеткире албайт. Жеткирем деп тескерисинче кайрат адамдарды не кылып алышы мүмкүн? Качырып алышы мүмкүн. Тажатып алышыбыз мүмкүн. Мисалы бизди көргөндө адамдар эмне болуш керек? Качып кетпей, биз менен сүйлөшкүсү келип, биз менен маектешкиси келсин. Кээде бар мусулман деген момдо болуш керек деп, зыңкыйып туруш керек деп барып туруп, момдоло таксырды бунунтуп туруп, аны дагы качырып алышыбыз мүмкүн. Негизи андай да, кээде ушундай кылабыз, бизде деле болуп калышы мүмкүн андай. Баягы бейиштин бир ачкычын колго алып алгансып, баламан какайыптым эле. Мен бейишке кирбегенде ким кирет деген сымы, андай болбойт да. Биз үмүт коркуш. Умар радияллаху күндө коркуп сурап турган. Кимден? Хузайфа радияллахудан. Эй, 200-лөрдүн арасына мен кирип калган жокмунбу деген. Жок, сен жоксуң, беймарал жүрө бер дейт. Дагы ким бар деп сураган жок. Мен жокмунбу деп күндө сурап турган. Бейишке сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын катарына кирсе деле, мусулмандардын халиф, экинчи халифи болуп шайланса деле, Умар радияллаху эгерде менден кийин дагы пайгамбарлык бирөөгө бериле турган болгондо, Умарга түшмөк дегендей сүйүүчү кабарларды укса деле, баары бир эмне болгон? Тынчсызданган.
Жоқ, мен еще 200-лердің қатарына кіріп қалбайын депчи. Не қылып тұрған? Етияттанып тұрған. Мұнан туар мен кіремін да деген мұнан жүрген емес. Ешқашан. Мұсылман деген жөнөкөй болуш керек. Қылған ішіміз биік болуш керек. Ошо үчүн кейде кечирип койгула, енелерим. Тең туштарым да бар арасында. Спорт менен жүрүп келип туруп, анан чынында физикалары жакшы болушу мүмкүн. Анан намазга берилип бекем окугандан кийин аты ким коет? Дароо эле Умар деп койгула. Эмне үчүн өзүн окшоштуруп эле мамда кылып. Физикалык жактан күчтүү сезип өзүн. Болбогон өнөр деп, болбогон өнөр. Анткени өзүңдү эр ойлосоң, бөлөк бирөөнү ким ойлойт дейт? Шер ойлойт дейт. Эч качан шайтан мен деп кулабадыбы? Шайтан мен деди, балайга калды. Мен деп эле хоп деп койгондо жыргал болмок да дагы. Bir жолу сейде кылып кой, моюн сунуп кой, болду, бүттү маселе десем не деп коет? Жок, мунун ылайдан жаралган, мен оттон жаралгам. Неге мен буга моюн сунушум керек? Жок, мен моюн сунбайм буга деп коюп балайга калды. Ошон үчүн дайыма эмне болот? Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтты да, Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ey Muhammad, кикирейип мунун текебер болуп турганыңда, сөзүңдө копол болгондо, мамилеңдө орой болгондо, кээ бир жаш балдар бар, мечитте учурашканда адамдын колун сындырып берейин деп учурашат. Мынтипчи мыжыгып. Колго чабыш керек да ошону. Кайрач. Анткени аксакалдар бар да бу жерде. Аксакал менен аксакалдай учураш мындай, жумшагыраак учураш. Келип муну кычырынан кармапчы, мунунду мыжыгып кармап мындай. Андай болбойт да, жөн учураш да, жөн эле. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Келип туруп мунунда кармап туруп, мунунда кысып кармап мындай. Болбойт андай. Жөн эле учураш, жөнөкөй эле болуш керек. Учураш, ассаламу алейкум, болду, кет нары. Анан келип отуруп кычыраса мынандай кармап. Ошентип мамиледе орой болгондо, сөзүңдө да копол болгонуңда, кекирейип мунун турганыңда дейт. Алла Таала айтып атат пайгамбарыбызга: "Эй Мухаммад, ошенткениңде, лан фатту мин хаулик." Айланаңда адамдар сенден качып кетмек. Сен адамдарды жумшактыгың менен, боорукерлигиң менен тарттың дейт. Биз жумшак болсок, адамдар келе берет экен өзүнөн өзү. Өзүнөн өзү эле келе берет, артынан келе берет. Жумшак болуңуз. Бирок такыр эле жумшак болом деп килем болуп да төсөлүп калбаш керек. Бирөөнү үстүңүзгө чыгарбаңыз, бирөөнү үстүнө сиз эле чыкпай эле коюңуз. Ушундай да. Секин, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Бир оору келип калсачы, бир байкуш болуп калган бир пендебиз. Айталы бир Кудай сактасын, рак деген оору менен бир жабышып калган болсо, Кудай сактасын. Байкуш болуп, көзүбүз китирейип калат экен. Кантип айыгып кетем мен ушундан деп, көзүбүз алаңдап. Же карызга белден эмес, мынирден батып калсак, айталы Кудай сактасын. 10 миллион сом мойнуңузга илинип калды дейли. Акчаңыз жок, бизнесиңиз жок. Не кыласыз? Көзүңүз алаңдап, эшиңиз деп тыкылдаса, бүттү. Кимиси келе калат экен деп коркосуз. Ошондо бир байкуш пендебиз. Ошон үчүн бир алым айткан экен: "Аввалука нутфа ва ахирука жифа." Башталышың бир тамчы суу. Эртең дүйнөдөн өткөндөн бир тарп этке айланасың. Кайсарыңа өзүң көтөрөсүң дейт да. Кайсарыңа өзүңдү көтөрөсүң. 3 күндөн биздин жаныбызга адамдар жолобуз келбей калат, жиркенип. Ошондой эле Алла Таала Куранда айтат: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла тамши фил арди мараха." Мурдуңду асманда мынанта өрбөгөн деген да. Ошентип баспачы дейт. Мынанта баспачы дейт. Бул Курандагы буйрук. Бул пайгамбарыбыздын сөзү эмес. Сахабалардын сөзү эмес. Табииндердин сөзү эмес. Жараткан Алла Тааланын өзүнүн буйругу бул. Буйрук менен айтып атат: "Ва ла тамши фил арди мараха." Жер бетинде мынанта какайып мынанта баспагын дейт. Жөн түз бассаңыз болот. Анан какайып түз баскан болбойт экен, анан кийин 80ге чыккан карыяда болуп мына күйүп алганда болбойт. Түз баса бериңиз, бирөөнү басынтпаңыз, түз чыкып жүрө бериңиз, бул жакшы нерсе. Кудай ошону эмне кылсын, насип кылсын барыбызга. Эми валтакун минкум умматун дотпайбы? Валтакун минкум умматун ядууна илал хайр ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар. Силердин араңардагы бир топ болсун. Ошол топ адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктардан кайтара турган. Ошого жөндөм. Ана ошолор гана эмне болот? Ийгиликке жетет деген Алла Таала Курандагы буйрук. Көрсө күнүнө жок дегенде 20 мүнөтпү, жарым саатпы ар бир адам өзүн милдеттеме бериш керек экен. Жок дегенде 15-20 мүнөт Куран окуйун. 15-20 мүнөт пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, дагы бир тарыхый китептерди адамга мындай
жол көрсөтө турган, адеп ахлакка чакыра турган, мусулманчылыкты дагы күчөтө турган, мисалы жүрөктөрдүн ачкычы деген китептер чыкты. Ошого окшогон китептерди эмне кылыш керек? Алып окуганды адат кылып алыш керек экен. Күнүнө эртең менен багамдатка турдуңузбу? 10 мүнөт, 15 мүнөт окуш керек. Жок дегенде. Ошондо эртеңки күнү балдарыбызга эртеңки күнү баарыбыз жерде отургандар, кээ бирибиз чоң атабыз, кээ бирибиз атабыз, кээ бирибиз улуу агабыз, кээ бирибиз келечектеги карыябыз. Ошондо эмнени айтып беребиз арттагы муундарга? Балдар, мусулманчылыкта момдой, алдагы адепке туура келет, келбейт деп айтканга да жакшы экен да. Мына ардемкенин башын айтып, туура эмес жолдорго түшүп кетиш бул батыл экен да, эгерде мусулманчылык менен биз сугарылбай турган болсок. Мына биздин жет ата жөнүндө айта турган сөздөрүбүз өтө эле көп, билесиздер. Жет атасын билбеген жетесиз кул дейт. Эгерде адам таза жүрсө, түз жүрсө, жет атасынын арбагы ыраазы болот экен деп коет. Түз жүр, бирөөгө антип наалат алба, жет атаңын арбагына доо кетет деп коет. Мисалы деме? Ошол сыяктуу мисалдарды колдонсок болот экен. Биздин жет атабыз тең эмне болгон? Мусулманча никелер кыйылган, мусулманча оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, ат коюлган. Жана жет атабыз тең кадимкидей жаназа менен эмне болгон? О дүйнөнү көздөй узатылган да баарыбыздыкы эле. Анан кантип эле бөлөк диндер, тиги бу диндер бизге туура болуп калсын? Эч качан мүмкүн эмес. Ушундай эле суроо менен жооп берип коет экенбиз. Ошон үчүн Нурмолла атабыз айтып атат да, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Акырында анан аят хадистерди тык-тык берип коет экенбиз. Мен ата-бабаларым кээ бир бар тоо ташка кайткысы келип атпайбы? Биринчи кылымдагы, экинчи кылымдагы доорго кайткысы келип атат. Аларга биз ушинче жооп беребиз. Анда мына жет атабыз келесе болгондагы анда муркула акылдуу бол, анда биз акылдуу болуп чыгып калабызбы? Кандай болуп калат? Мүмкүн эмес да. Жет атабыз тең акылдуу болгон, мусулманчылыкты бекем кармаган. Мына айтып атабыз го, көлдөн чыккан Жет аке, Арстанбек Буйлаш аталарыбыз, Нурмолдо, Жеңижок, Барпы, жана башка толтур акындарыбыз. Туяк Ойлянын китебин окусаңыздар, Тавхид деген китепте жүрөт. Укмуш жазылган. Акыр заман болордо олтуруп алып, олчоюп, ааламды үйдө көрөсүң деген. Ал убакта техника өнүгө элек каяктагы. Анан адамдар айтты да, бул кичине неме болуп калган эмеспи деген ойлор кеткен да. Кантип эле үйдө отуруп алып ааламдын баарын көрөсүң. Мына кичинекей мындай телефон менен эмне кылып атабыз? Ааламдын баарын көрүп атабыз. Олтуруп алып, олчоюп, карабайсызбы? Ааламды үйдө көрөсүң деген. Темирди жиптей өрөсүң деп, мына зымдардын баарын айтып койгон, бүт эле айтып койгон. Мына ошондой даанакер аталарыбыз болгон, таквалык бекем болсо ошол экен да. Мына Арстанбек Буйлаш атабыздан, мына Кудайга үнүң жетсе, күнгө үнүң жетсе дагы, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Эл менен калыптанып жүрөбүз керек экен. Элден өзгөчөлөнбөй эле кош керек да. Эл кандай болсо, ошондой жүрөбүзгө, алдыга жылыбыз керек. Ошону бир эле сөз менен биз эмне деп коет? Эми эл ортосу болуп жүрөбүз, эл ортосу болуп, эл арасында эле секин жүрө берели. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу дейт. Эмне деген сонун баталар булар. Нукура, жасалмасы жок. Эми салам айтуу алиг алуу боюнча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Эгерде кимдир бирөөдөн силерге салам айтылып калса, анын саламынан дагы жакшыраак алиг алып койгула дейт. Ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам десе, ва алейкум деп коет го кээ бирөө. Ассаламу алейкум десең, ва алейкум деп мурду менен мындай кыңырап сүйлөгөндөр бар. Ва алейкум деп өзү капырларга жооп берилет. Ассаламу алейкум дедиңизби? Сиз эмне дешиңиз керек? Ва алейкум ассалам деп татнакай мындай интонацияны мындай келтирип, мындай кичпейилдүүлүк менен, жумшактык менен кабыл алып коюшуңуз керек. Ва алейкум ассалам деп. Ана бизде эмне болуп атат? Ассалам, аны дагы чукулап, ассаламу алейкум дейт, салам алейкум дейт экенсиңер, анандай мындай деп. Эми антпешибиз керек. Туура. Саум деген сөз, өлүм деген сөз туура эле. Ассаламу алейкумден эми ассаламу алейкум кепте өтүп келип калдык кайра эле. Мурункулар туура эле айткан. Ортодо баягы сайыздын убагында бир аз алыстап барып, анан кайра ордубузга келип калбадыкпы? Кайра жакшы болду. Ошон менен саламдарыбыз дагы салам алейкум да боло берет. Салам алейкум да боло берет. Бул мындайча айтканда сизге тынчтык болсун деген сөз.
ассаламу алейкум десеңіз, сізге тыныштық болсын деп мындай басым менен айтқан боласыз. Мындай бекемдеп, сізге тыныштық болсын деп. Жөн эле салам алейкум десеңіз, араб тілінде марифа накра деп болады. Накра қылғанда, белгісіз қылғанда, сізге тыныштық болсын деген сөз. Салам алейкум. Бола береді бұл деле. Бізде қолданылып келатабыз тура, салам алейкум деп болады. Бұл бола береді. Егерде ассалам алейкум деп ана сыны екі жол айтып қойса, ассалам алейкум деп. Ортада алдында лам бар. Анда сізге тыныштық болсын деп мындай чын дилден басып айтқан боласыз. Көрдіңіздер ме? Негізі мағына өзгеріп кетпейді болғаны. Ошолорду кичине мындай түшүнүү менен кабыл алып коюшубуз керек. Мусулманчылыкты капырга тозокко бөлбөй турган терминдерге талашыштын эч кандай кереги деле жок. Кала берсе, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын учурунда Билал радиаллаху анху эмне кылган? Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенди Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп азан айтып алган. Сы менен айткан. Ошондо пайгамбарыбыз эмне деген? Билалдын сысын биз шы деп кабыл алабыз деген. Көрбөйсүздөр, бүт нерсени оң жакка оодарып кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Жок, бу жерде митип кетип калды, анан карасаң, тетиги митип окуп атат деп. Кээде айтып атпайбы, мен намаз окусам, тиги колум митип атат деп, анан кийин кайра митип атат. Кереги жок, колум мааса митип алсын, ага көңүл бурбайлы коңуз. Сиз окуй бериңиз, учпай эле, сыр бербей. Анан акырынан түшүнгөндө өзү неме кылып алат, түзөнүп алат. Ушундай да, негизи кыбылабыз бир, Кураныбыз бир, мазхабыбыз бир, мазхаб. Ханафи мазхабына кетип атабыз. Ханафи мазхабы ар бирин өзүнүн далилдери менен эмне кылат? Жооп берет. Мисал карабайсызбы? Абу Ханифа рахматуллахи алейх минип турган атынан сурап атпайбы? Аты жөнүндө. Атыңыздын буту канча деп? Туягы дейт. Атыңыздын туягы канча дейт? Жерге түшүп 1 2 3 4. 4 экен дейт. Эми ушуну түшпөй эле жооп берип койсоңуз болбой эле дейт. Каяктан билем, сен жаныңа келгенде балким буту сынып түшүп калган чагат дейт, бир буту. Мен көзүм менен көрүп анан айтышым керек дейт. Мына ушунчалык далил менен жооп берген. Ошол үчүн Имам Малик айтканда, Имам Азам ташты алтын десе, алтынды таш десе мен ишенем деген. Неге? Алтындын таш экенин, таштын алтын экенин далилдейт бул деген. Биздин көзүбүзгө алтын таштай, таш алтындай көрүнө бериши мүмкүн дейт. Бул сырткы маани эмес, ички маанисин чукулап анан таап чыгат деген да. Көрбөйсүздөр, ошон үчүн ушунчалык бири-бирин сыйлаган ал алымдар. Бүгүнкү күндө биз бир-эки китеп окуп алып эле, аның былжырай берет ал, дөөдүрөй берет, аны укпагыла ал. Ушундай эле чыгып атпайбы? Интернетте жанталашып атат. Абшүкүр ажы менен чубак ажын укпагыла. Алар бузулгандар депчи. Ошолор трибунага чыгып, адал, арам деп бакылдап атканда булар каякта? Ошентип айтып аткандар арабчанын алифинде эле чечмелегенди билбейт өзү. Дагы айтат. Чубак ажын укпа, Абшүкүр ажын укпагыла деп. Нак гыйбаттын, ушактын туу чокусушул өзү. Алар деле жок дегенде менчелик коркотпош керек ошолор Кудайдан. Же коркпойбу? Абшүкүр ажыке менен чубак ажыке кантип мендей Кудайдан коркпосун? Коркот да. Жок дегенде бизчелик коркот да, кантип коркпосун? Кантип эле чочконун этин адал десин? Кантип эле аракты адал десин? Арамды арам дейт. Зынаны кантип боло берет десин? Ушундай да, ошондойлорго жол бербеш керек туугандар. Жалаң боло берет да айтыш керек. Алхамдулилла. Ошондой молдаларыбыз бар, ошолор кыямат ошолор да жооп берет деп, жыргап зикирибизди чалып жүрө беришибиз керек. Колубуздан келген ибадат жасап коюп. Дагы кийин да тилек кылышыбыз керек. Менин да балдарым ушундай, же болбосо мындан дагы күчтүү аалымдар болсо экен деп Кудайдан тилеш керек. Мына ошондой ынтымак болгон мурунку. Керек болсо Ибн Аббас радиаллаху анху, Ибн Масуд радиаллаху анху эмне деген? Эгерде менин сөзүм Ибн Аббас эгерде менин сөзүм Азирети Умар радиаллаху анхуга каршы келип калса, менин сөзүмдү токтоосуз ыргыт кыла деген. Умардын сөзүн кармагыла деген. Көрбөйсүздөр, неге? Бири-бирине болгон сый урмат күчтүү. Болбосо Куранды чечмелөө боюнча Ибн Аббас радиаллаху анхунун алдына эч ким чыккан эмес. Куранды ачыктоо боюнча Ибн Аббас радиаллаху анху биринчи орунда турган, ошончо сахабанын ичинен. Ошентсе деле эмне деген? Азирети Умар радиаллаху анхуга сый урмат көрсөткөн. Анткени бул момундардын башчысы, падышасы деп, халиф болгон. Мына ошондуктан дайыма сый урмат көрсөткөн элбиз биз ушундай. Эми жолдо отурганда ошондой кылабыз да, дайыма ушундай нерселерди сүйлөшөбүз. Мечиттен чыкканда да ошондой. Так, эмне болду? Кайсы сабакты улантабыз? Куранды улантабызбы? Же хадис улантабызбы? Грамматика окуйлубу?
арабча грамматикаларды деп. Ушуларды эмне кылышыбыз керек экен? Сегин алдыга өнүктүрүшүбүз керек экен. Мисалы, исватта әл-жидар десеңиз, дуал карая түштү. Эгер араб тил эле окусаңыз, муну дуал карайды деп эле которуп коюшуңуз мүмкүн. Эгерде сиз сарф деп коет, ошо сарфты, сөздүктү кандай жумшаганын үйрөткөн илим бул өзү. Терең окуган болсоңуз не деп которосуз? Исваттал жидар десе, дуал карайды дебейсиз. Дуал карая түштү дейсиз. Эми ошону созуп коесуз бир аз. Исваттал жидару десеңиз, дуал кап-кара болуп кетти деген сөз. Бир эле сөз, кичине чоюп койсо ошондой которулат. Мына ошондой грамматикаларды эмне кылышыбыз керек экен? Окуйлу деп бири-бирибиз менен сүйлөшүшүбүз керек экен мечиттен чыккандан кийин. Аны ар кайсы адамдар сөз кылып, аны шылдыңдап, каткырып күлүп отуруп, биз анткенге акыбыз жок экен, эч кимде. Эртеңки күнү биз кыяматтын акыбыбыз кандай болот? Муну бир Кудай билет. Бир Кудай билет. Мына Умар радияллаху анху дүйнөдөн өткөндөн кийин анын жанында жүргөн жолдошунан бирөөсүнүн түшүнө кирип отпайбы? Түшүнө киргенде кабырдагы сурактан кандай өттүңүз дейт. Десе, адилеттүүлүгүңүз менен өттүңүзбү дейт. Сиз анткени падышачылык кылып жүргөндө дайыма адилеттүү элеңиз, калыс элеңиз десе, ошол амалыңыз жаккандыр Кудайга десе, жок дейт. Жолдо баратып бир кичинекей бир жаш балага жакшылык кылып койгон экем дейт. Кичинекей балага дейт. Кудай үчүн деп чын көңүл менен жакшылык кылып койгон экем. Ошол амалым Кудайга жагып, кабыр азабынан сураганан жеңил өтүп кеттим дейт. Эч ким билбейт экен. Балким бизге Кудайым 5 мал намазыбызга, балким багымдат намазыбызга, балким түндөгү тахажжуд намазыбызга, балким бир капылуу отурган бир карияга, ассаламу алейкум кария, кандайсыз, жакшысызбы деп бир көк чай алып берип койсоңуз, ошонго ыраазы болуш мүмкүн Кудайым. Ушундай экен, билбейт экенбиз. Ошондуктан жакшылыктар Алланын ыраазылыгы ар кайсы жакшылык иштерге эмне болот экен? Катылган болот экен. Ошону биз издеп эле жүрө берет экенбиз. Жаман туура эмес нерселерди кылганга убактыбыз калбаш керек экен. Китеп окуй берели. Ошон үчүн Куранда Шарх сүрөсүндө келип атпайбы? Fa iza faragta fansaba. Карабайсыздарбы? Эгерде бир иштен бошосоң, экинчи ишке эмне кылгын? Айлектен кирип кеткин. Эч бош отурба дейт. Бош отурдуңуз бүттү, шайтан келет экен. Бергел мен тигинт деп. Ошон үчүн муну китепти кармаганда дагычы жөн эле кармабаш керек экен. Алла Таала Яхя алейхиссаламга митет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Яхя, худил китаба биқува. Яхя, китепти дейт, китепти. Сен күч менен алгын дейт. Байкайсыздарбы? Китепти алганда эле уйкуң келет. Же курсагың ачып кетет. Же бир проблемалар келе калат. Же болсо WhatsApp'та бирдекелер келе калат. Ошону жаза калыш керек. YouTube мырзага кире калыш керек, Google шейхке кире калыш керек. Нара бирдеке кыла калыш керек. Анан китебиңиз калып кетет дедик да. YouTube'га кирсеңиз уйкуңуз ачылат, китепке кирсеңиз уйкуңуз келе калат. Ошого эмне дептир? Алла Таала Куранда: Яхя, китептимди күч менен ал дептир да, мындай. Тырышып. Бул илимди деп атат. Илимди күч менен ал. Көрсө, бир жерден жылбай отуруп илим алганга деле бир чоң кубат керек экен, күч керек экен. Ошон үчүн китеп бир алым айткан экен. Адам баласы окуган китебине жараша ой жүгүртөт деп. Муну жак пустой болсо, бош болсо, эчтеке окуй албайт экенбиз. Ошон үчүн дайым айтабыз, кыздарыбызды, келиндерибизди, келинчектерибизди, апаларыбызга деле илимдүү болушуна шарт түшүбүз керек. Анткени сабатсыздыктын айынан көрүнгөнгө ишенчек болот экен, ар кимди ээрчип кете бериши мүмкүн бузук пикирлерди. Тоо ташка сыйынгыла мен Кудайым деп чыгып атпайбыз, көрүп атасыздар. Ошолорго айтыш керек. Сен жети таң жаназа менен окулганбы, нике менен төрөлгөнбү, азан менен ат коюлганбы, жээнтек малы союлганбы десе, бүт ооба дейт. Анан келип эле өзүнөн айнып кетип атабыз. Кудай сактаган болсун андан. Эми бир хадисти айтып, ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. Караңыздар эми. Күлле яум татлу фи шамс. Ар таң арткан сайын адам баласы ар бир муунуна не бериш керек? Садака бериш керек дептир. Кандай десе, таъдилу байнал иснайн садакатун. Эки адамдын ортосунда адилеттүү болуп койсоңуз, калыс сүйлөгөн карыялар көп болсо, айыл үй бүлө оңолот экен. Ата калыс болсо, туугандар калыс болсо, айыл оңолот экен. Райондун эли калыс болсо, ошол райондун жетекчилери да ойлонуп турат экен. Биздин карыялар, булар калыс адамдар, этет, мен да калыс башкарайын деп. Анан область, анан жалпы эл калыс болсо, мамлекет башчыларыбыздан эмне болот экен?
қалыс болып, қантип қалыс боламын деп жүріп, өмір өтеді екен. Жақсы болады екен да. Ва юайну ар-раджул фи даббатихи. Қайсы киши унасына міне албайса, ошоға мингизип койсоңуз, жүгүн алып берип койсоңуз, бул дагы садака. Анан карасаңыздар. Вал калимату таййибату садакатун. Жақсы сөз сүйлөп коюп, бул дагы садака деп. Бирөөнү акырайып тиктеп, басынып шылдыңдаган ордуна жақсы сөз сүйлөп коюп. Анткени кыргыздар не дейт? Жақсы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. Жалаң чукуп сүйлөгөндөрүн кыргыздар мит эле койгон. Ириген оздон чириген сөз чыгат деген. Не дептир? Ириген оздон чириген сөз. Оозду ириген оозго айландырбашыбыз керек экен да. Жалаң жакшы сөз ыргытыш керек экен. Анан мечитке көздө кадам шилтеген ар бир кадам өзүнчө садака, жана жолдогу жаткан нерсени алып салуу бул дагы садака. Пайгамбарыбыз айтыптыр, кыямат күнү мага барганда амалдардын жакшысы дагы жаманы дагы мага көрсөтүлдү. Ошолордун ичине эң жакшысы кайсы болду десе, юмату анит тариq ал-ада. Жолдогу алып салынган жаман нерселер, тикенектер бар го, таштар. Ошолорду алып салып мен үчүн эң сүйкүмдүү амал болуп көрсөтүлдү. Ибн Мажа риваят кылып атат. Жана амалдардын эң жаманы кайсы десе, мечиттердин алдында көмүлбөй калган түкүрүк какырыктар дептир. Бул эң жаман экен. Баягыда түкүрүктү тич керек деп чыкпадылар, штраф кылыш керек анда мында деп. Негизи пайгамбар эмне кылган десе, чыдабай калган болсо, кийимин ичине түкүрүп туруп мынтип басып койчу экен. Кээ бир адамдар фото памяти күчтүү да, китепти тартып албаса дагы жаман нерселерди тартып ала берет пат-пат. Байкайсыздарбы? Кээ бир адамдар ушундай. Китепти көргөндө тартып алса жакшы болмок ошол памяти. Жок, жана ыплас нерселерди көргөндө тартып алат, тамак ичип атканда жанага келе бериши мүмкүн мээсинечи. Ошону пайгамбар айтып атат. Түкүрбөгөлө какырбагала. Какырсаң да кийимин ичине түкүр, ана мынтип укалап кой, кийин жууп койсо кетип калат дептир. Ошон үчүн амин. Алла Таала баарыбызды адептүү, маданияттуу кылган болсун. Жолдо белде сүйлөгөн сөз бул жакта турсун. Учурашканда колун кычырата кармап, капа калган бул жакта турсун. Түкүргөн түкүрүгүз менен адамдарды жийиркентпей турган, түкүрүгүзгө да көңүл бура турган, түкүрө турган жерге түкүрө турган кылып, бейшеп кыла турган жерге бейшеп кылып, жолдо берде бейшеп кыла бербей турган маданияттуу мусулмандардан кылган болсун бизди. Жана пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткандай, мусулман деген кандай десе, колу менен жана тили менен колу менен башка бирөөгө зыян жеткирбеген дегендей, баарыбыз жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегендей, жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган, илимдүү, билимдүү, кайраттуу мусулмандардан болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматка. Ассаламу алейкум.